Кымбаттуу укук коргоочулар, жана сот тармагында иштегендер, сиздерге суроо берейин деп кайрылдым эле. Мен негизи 5 бир тууганмын, эң кичүүсүмүн. Апабыз өтүп кеткенден кийин атабыз башка аялга үйлөнүп, андан 2 балалуу болгон. 2 балалуу болуп 5 жыл жашагандан кийин атабыз өтүп кетип, азыр атабыздын экинчи аялы 2 баланы бетке кармап тамды талашып атат. Биз 35 жылдан ашып ошол үйдө чоңойгонбуз. Үй кимге тиешелүү болот? Үйдүн документи атабызга катталган. Ушул суроого кененирээк жооп берип койсоңуздар, түшүнүктүү болот. Ортодо мурас берилүүчү боюнча калган үй талашта турган болсо, бул каза болгон адамдын балдарына тең бирдей бөлүнүп берилет. Ал эми кийинки алган жубай ал эч кандай бир мурас укугуна ээ эмес, себеби дегенде бул үй экөө үйлөнгөнгө чейин эле алынган. Ал эми экинчи жубайынан төрөлгөн балдары бул ошол өздөрүнүн санына тиешелүү калган мурастын алуу укугуна ээ болот. Маселен, каза болгон адамдын 7 баласы болсо, 7 баласы тең ата-атасынан калган үйгө бирдей өлчөмдө мурас катары өлчөмгө ээ болушат.